Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Дем алышка карабастан биздин катталуучулар WhatsApp'тан жазып атат, Telegram'дан жазып атат азыр. Сахарова боюнча маалымат берип кетсеңиз, баягы Сахаровага барбай калсак кандай болот? Негизи эле ошол Сахарова боюнча сиздерге кыскача видео жазганды туура көрдүк. Азыр учурда негизи биздин мекендештер келгенден кийин негизи 90 күндүн ичинде Сахаровага барыш керек. 90 күндүн ичинде сөзсүз барыш керек. Анан эгерде барбай калса кандай болот? Эгерде 90 күндүн ичинде барбай калсаңыздар, кандайдыр бир себептер менен ошол себептер орчундуу себептер болсо, мисалы жумуш таппай же башка болуп, ошону түшүндүрүп айтсаңыздар, без штраф эле Сахарованы кабыл алышы мүмкүн. Бирок өз 90 күндүн ичинде ар бир мигрант өзү негизи тапшырганга милдеттүү. Анан акыркы моменттерде барсак, анализдер нитө чыгып калып атат, анан мындай болуп атат, оорулар мындай көбөйүп атат. Баягыдай биз билбеген эле анализдерди берип, бизди оору деп кайтарып атат, леченияга жөнөтүп атат деген кайрылган адамдар да көп. Негизи ал боюнча чынын айтсак, биз врач эмеспиз. Алар канча анализ алып, кандай кылып текшергенин биз айта албайбыз. Кесибибиз негизи жетишпейт да. Илимибиз жетишпейт деп коелу. Андыктан эгерде андай маселелер болгон болсо, негизи ал врачтарга кайрылыш керек. Анан эгерде лечение алып кайрадан кел деген болсо, демек леченияны алгандан кийин сөзсүз барып, ошол Сахаровадан өтүп кагазын алып алганыңыздар оң. Анан 16 күн, 20 күндө берилип атат. Ошол биз ага чейин документтерибиз мөөнөтү өтүп кетип атат деген мекендештерге, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биз сиздерге мурдагы видеолордо да айтканбыз, Подольск шаарында, Подольскиде бир күндө өтүп, колуңуздарга бир күндө ошол көк жашыл картаны алганга мүмкүнчүлүк бар деп айтканбыз. Эгерде ошондой бир күндүк баада срок өтүп кетип атып, бир күндүн ичинде бүтүрөбүз деген мекендештер болсо, биздин номерлерге кайрылсаңыздар болот. Биз колдон келген маалыматты беребиз, жардамды беребиз. Ошондуктан негизи эле бул милдеттүү түрдө өтүүчү нерсе, аны ошол 90 күндүн ичинде өтүп келишиңиздер керек. Анан эгерде өтпөй койсо кандай болот дейт. Эгерде өтпөй койсоңуздар туугандар, бул жерде именно ошол ишканадан суралышы мүмкүн. Көчөдө азырынча текшерилбейт, бирок бара-бара аны да текшере турган күндөр келсе керек. 24-жылдан баштап бул милдеттүү түрдө текшерилгенге өтөт деп айтып атат, эми пока көрө жатабыз. Андыктан негизи эле өтпөй койсоңуздар деле болот, бирок МФЦ аркылуу кээ бир МФЦларда ошол жашыл картаңыз жок болсо, продление болбойт. Продленияга сөзсүз керек болуп калат. Андан сырткары иштерде дагы текшерүүлөр көбөйгөн болсо, аны дагы ошол ишканадагылар сурайт. Ошол учурда сиздерге сөзсүз керек болуп калат. Андыктан ошону дагы эске алыңыздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Туугандар, аман болуңуздар. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишенимдүү барууну же кирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз жана эмгек келишими боюнча жардам керек болсо, анда ишеничтүү айдоочу Замирбек кызматта. Ортомчусуз чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап, комфорт, машинада жылуу жумшак барып келесиз. 24 саат WhatsApp менен байланыш 8 926 752 46 01 Замирбек.